Урматтуу төрайым, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин долбоору 2-окуу жол жобосун кайтаруу боюнча сунуш Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 57-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекс долбоорун 2-окуу жол жобосунда кайтарууну сунуштайм. Негиздеме сунушталган Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин долбоорунун 120-беренесинин 5-пунктунун 1-подпунктуна 2000 метрден деген сөздөр 1800 метр деп алмаштырылсын. Урматтуу төрайым, өкмөт ушуга чейин 1800 деп эмгек өргүсүн 12 күндүгүн жана башка бийик тоолуу райондор жана труднодоступный райондор деп берип келген. Ал токтомун жокко чыгаргандан кийин бардыгы кодекстин ушул 1800 2000 дегенде таянып атышат. Бул жерден эгер азыр биз бул кодексти ушундай кабыл алсак, эртең урматтуу бийик тоолуу райондо жашагандар элдер бизди кыйналат. Ошон үчүн өкмөттүн мунусун кайра 2-окуга алып келип 1800 деп түшүрүшүбүз керек. Болбосо эл кыйналат. Өкмөт муну эмнеге кылып атат билбейм. Мага айтып атат, башка мыйзамдарда, башка токтомдордо жазылып турат дейт. Силер баары бир кодексти көргөзөсүңөр эртең. Кодекс мыйзамдардан өрдө турат. Өкмөт мындай иштерге барбагыла силер. Бийик тоолуу райондогу элдерди кыйнамагыла. Ошон үчүн 2000ди 1800ге түшүрүшүбүз керек. Рахмат.